Assalamu alaikum, урматтуу Меннен программасынын көрүүчүлөрү. Дагы бир жолу амансыздарбы? Мен бул жолу Ош шаарынан Өзгөн районуна караштуу Лелин жол деген айылга көздөп кетип баратам. Анткени мына ушул айылдагы Гүлчехра деген 64 жаштагы кайненесин алысты Россиянын Москва шаарынан Майрам деген сүйүктүү келини өзүнүн белектерин берүү менен кошо каалоо тилектерин билдиргиси келген экен. Өзгөчө бул мына алдыда жакындап келаткан ушул Рамазан айы, Орозо айынын урматына 2 эселеп, 3 эселеп сооп алуу иретинде, ниетинде мына ушул өзүнүн жакшынакай ой максаттарын биз аркылуу ишке ашырганын жатат. Кудай буюрса саналуу сааттарда же мүнөттөрдө биз ошол Лелин жол деген айылга барып, Гүлчехра деген элени колун кармап, Москвадан атайын белектерин берип жүрген келини Майрам эженин аманатын тапшырабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Мынакей урматтуу YouTube көрүүчүлөр, мен азыр Гүлчехра эненин үйүнө келдим. Азыр мондай Россиядан берип жүрген келинин аманатын тапшырганы келдим. Кандайсыз эне, жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Сиз менен биринчи учурашаардан мурда бул Россияда Майрам деген келиниңиз бар беле? Майрам деген келиниңиз бар беле? Канчанчы келиниңиз? Биринчи келиниңиз, Ошол Майрам деген келиниңиз сизге ушундай бир өзүнүн белек бечкектерин берип берди эле. Ушу кайненеми мен аябай жакшы көрөм, кайненеми сыйлайм, кайненем мен үчүн дүйнөдөгү эң кымбат апам менен бирдей деңгээлде турат деген бир өзүнүн каалоо тилектерин айтты эле. Ошого мына ошол Майрам келиниңиздин белегин алып коесуз, мынакей. Рахмат. Мына болсо жолугу, мынакей. Жолугу, андан кийин бул болсо шириндик торту, мынакей. Өзүңүз кандай сезип атасыз анан? Элестеттиңиз беле, элестетпедиңиз беле? Жок, ойлободум. Ойлободуңуз, бул ошол келиниңиздин сюрпризи деп эсептеп кое бериңиз. Рахмат. Ошол бардык энелерди, апаларды, кайненелерди, ушу келиндер, ушу алыста жүргөндөр, өзгөчө баягы куса болуп жүргөндөр ушинтип сыйлап атышат да. Рахмат. Азыр сизден кененирээк маек алабыз эми, Жакшы, рахмат. Өзүңөр тынч жүрөсүңөрбү? Иштериңер жакшыбы? Ден соолук. Кыйналбай иштеп жүрөсүңөрбү? Жакшы, рахмат. Атам отурабы? Жакшы жүрөт, атаң дагы ушу үйдө ремонт болуп атты эле. Бабыр жүрөбү? Жакшыбы? Кыйналбай иштеп атасыңарбы? Иштериң жакшыбы? Бул келиним, биринчи көргөн келиним, аябай жакшы көрөм. Илегим кеп кетип атат, көптөн бери көрө элекмин. Келиниңизди аябай сагыныпсыз, Бир жылдан ашып кетти кетишкениге. Биринчи келиним, өз кызымдай жакшы көрөм. Сүйлөшө бериңиздер. Мен жакшы көрөм. Иштериң жакшыбы? Жакшысыңбы? Жакшы. Апа, мен сизди жакшы көрөм. Мен да жакшы көрөм, балам, мен да жакшы көрөм. Бәріңи жакшы көрөм. Ден соолугуңар болсун, балам. Жакшы иштеп келгиле. Мына үйлөрдү ремонт кылып силерди күтүп турабыз. Жакшы иштеп келгиле. Капа кылып алсам, орозо келейтат, кечирим сурайм. Орозо майрамыз мен келейткан. Рахмат. Силер дагы бирге болойлук. Капа эмесмин, балам, эмнеге капа болоюн? Алыс жерде иштеп жүрсүңөр, эмнеге капа болоюн? Рахмат, ушундай бизди сыйлап, ушинтип жөнөсүң. Алла силерди сыйласын. Ömrüңер uzun, бактылуу болгула.
Дайыма ден соолукта болуп бирге балам менен этишип жүргүлө. Балдарыңарды артынан дагы балалар келсин. Тынч болойлук, бирге болойлук. Айтқаныңыз келсін апа. Эми ишенген. Болсын оруаң. Подарка жөнөттүм. Рахмат. Алың, көңүлүң көтөрүлүп калсын. Рахмат, рахмат. Алдым, алып келдим мына. Рахмат. Мен бул «Бейиши менен» программасын көргөндө, биринчи жолу көргөндө аябай таасирлендим. Мага ой келди, неге биз дагы энебизди сүйүнтпөскө деп, неге сюрприз жасабаска деп ой келди биринчи жолу. Мен ойлодум, апам, кайненем, апамды биринчи сүйүндүрөйүн деп. Биз кыз баласы, биз бактылуу болсок, өзүбүздүн энебиз дагы бактылуу да. Өзү биринчи кайненемди кубантайын деп чечтим, сюрприз жасайын деп бул байкеге кабарлаштым. Бул байкеге кабарлашып айттым, макул деди байке. Ошентип бүгүн биз энебизди сүйүнттүк. Апа, мен сизди жакшы көрөм. Эч качан оорубаң, бар болуң пешенебизге. Да мен айтам, апам аябай жакшы. Мен чоң келини болом, кызым деп сүйлөйт, качан болсо кызымдай жакшы көрөт. Дагы айтайын дегеним, биздин апам экөөбүздүн окшоштуктарыбыз көп. Сразу капа боло калабыз, сразу бирдеке сүйүнө калабыз, сразу ыйлай беребиз. Ошондой характерлерибиздин көбү окшош. Мен эки эжем бар, кайнэжем эжемдей болуп калган өзүмө. Алар дагы мен келин болуп келгенден баштап бүт акылдарын айтып, бүт нерсени үйрөтүштү. Мен дагы аларга ыраазычылыгымды билдирем. Ошол мемеден пайдаланып, мен эрке болуп, жаш болуп, каталыктарды кетирсем, орозо алдында кечирим сурайм сиздерден. Кандай болсом да баары бир жакшы көрөм мен сиздерди. Эч качан оорубаңыздар, бар болуңуздар. Жакшылыктарга салып жүрүңүз, Рахмат. Келиниңиздин белеги бул. Рахмат. Эч качан ушу келиниңиз келгенче ушул жолукту жыттап, келинди көргөндөй болуп жүрүңүз. Майлы, рахмат, рахмат. Силерге да рахмат. Ушинтип алысты жакын кылып бизге подарка жеткизип келгениңерге. Силерге да рахмат. Ден соолугуңуздар болсун. Дайым ушундай подаркалар элдерге улашып жүрүңүз. Бул Майрамкан биринчи келиним. Чоң баламы жубайы, аты Бабыр. Эки кызы бар. Аябай жакшы, ширин сөз, өзү мукалим. Дайым таза, мээримдүү. Айткан иштерди так аткарат. Баардыгыбызга күйөрмөн. Şu үйүбүздү биринчи астанасын алттап келген келин. Өз балабыздай көрөбүз. Келиниңизди сагындыңызбы? Ооба, келинимди сагындым. 1 жылдан ашты кетишкениге. Жүрөгүмдүн чекеси дайыма ачып турат. Сагынам. Ушу канча балаңыз бар? 5 балам бар. 2 кыз, 3 уул. Келиниңиз өз кызыңыздай болуп калды. Буям 3-чү кызым эсепте, 2 кыздан кийинки дагы 2 кызым бар. Ошондой 3 келиним, 3 кыз, 2 кызым менен 5 кыз. 5 балам 8 болду. Неберелерим бар. Ушул учурдан пайдаланып, жалпы ушул негизи эле ушундай кайненесин сыйлаган келиндерге, деги эле ушул жаштарга эмне дейт элеңиз? Эмне дейт элем энди? Бардык жаштарга ден соолук, иман, инсап тилеймин. Бардыгы ушу мени келиним окшоп, кайненелерин сыйлап, жакшы келин болуп жүрүштөрүн каалайм. Бардык үй бүлөлөргө тынчтык каалайм. Ушундай подарка берилет деп күттүңүз беле? Жок, оюма деле келбеди.
Мен ойлопмун бүгүн эң кичинекей баламын туулган күнү эле эмне биз жөнөтпөй ал жөнөттү экен деп ойлоп алыпмын. Бүгүн эң кичине өзүңүздүн балаңыздын Өзүм эң кичинекей Мурат деген уулум бар. 30 жашка чыкты. Ошонун туулган күнү болчу бүгүн. Эл катары эле жакшы келин, жакшы эне өз балдарыга мээримдүү, үй бүлөсүгө мээримдүү, бир туугандарыга, бардыгыга ушу үй бүлөбүз интимакта болушуга аракет кылат, абысындарына өрнөк болот. Бардык келиндер ушундай болсо деп ойлоном. Шу немеден пайдаланып, уулум Муратты 30 жашка чыккан күнү менен куттуктайм. Мурат уулум ден соолугуң чың болсун, айдана менен ээрчип, тынч аман жүргүлө. Узун өмүр каалаймын. Дагы эле алыс журтта жүргөн уулум Бактыяр менен келиним Гүлийдеге дагы ден соолук, иштериде ийгилик каалаймын. Дайым бешөө бирге болуп, чогуу жүрүштөрүнү каалайм. Бул мындай сюрприз келиндердин арасында биринчи болушубу? Кандай келин бар дедиңиз азыр? 3 келин, 3 келиним бар. Şu en çoğu da sürpriz birinci жолу. Arasынан. Таң калып атасызбы? Өзүм күтпөгөнмүн, ойыма деле келбеген. Азыр эми мына дубал бузсакпы деп турдук эле. Айтсаңыз, ушул бүгүнкү атайын сюрприз уюштурган келиниңиз тууралуу айтып берсеңиз. Негизи эле келиндер тууралуу, ушул ата эне менен баланын, келин менен кайнененин ортосунда мамиле тууралуу, акыркы күндөрү кандай сиздин көз карашыңызда болуп атат дегендей. Эми азыркы убакыт илгеркиге караганда азыркы жаштардын мнениясы да алардын цивилизациясы да башкача. Бирок азыркы жаштар рахмат, жакшы нерселер жаратып, өздөрүнчө бир инициатива көтөрүшүп, ушундай жакшы нерселерди уюштурганда мына Ямаз мына призин жөнөткөн өзүбүз өтө кубанычтабыз. Эми рахмат. Ушу келиниме ушу таада иштеп жүрүшөт. Эми мусафир журтта жүрүшкөндөн кийин дагы жүрсө дагы ушундай нерселерди жөнөтүп, ушунчалык бизди ыраазы кылып, бизди сүйүнткөн үчүн мен миң марта рахмат айтам. Келиним менен балам бактылуу болушун, келечеги кең болуп, бала чакалуу өздөрүн көбөйсүн. Эми эмне дейбиз? Баардык жакшылыктарды ушу келиниме эме кылам. Бирок баягы келинимдин бир эмеси шыгы бар. Ушундай бир нерсени уюштуруп, бир нерселерди өзүнчө көркөмдөп, ушундай жакшы нерселерди жаратып, өзүнчө бир эмеси кыялы, жакшы жогорку деңгээлде деп ойлойм да. Рахмат, ушу бала менен тынч болсун. Келиним, рахмат сага да ушундай нерселерди бизге ойдо жок жерден келген сюрпризиңе биз өтө кубанычтабыз. Мейли бала чакаң менен ушу кошкон жарың менен бактылуу бол, дайым жакшылыктын үстүндө ойноп жүрө бергиле. Болуп туруп бар болгула, тынч болгула. Алтын асыл апакем, аруак күйөрүм менекем ай. Апакем ай, апакем ай. Tortu жакшы көрөт элек, тортурасы жеткесин да. Өзү пиширчү эле үйдө. Келиниңиз торт пиширчү эле? Пишириктарды бардыгын пишират, салаттарды жасайт. Онун баардык келет. Келиниңиздин салаттарын аябай сагыныпсыз да? Бардыгын сагындым. Эгер бир ийинче келин болуп түшкөндө баягы тойдон калган эттерди манты жасаптыр. Анан баягы мен биринчи үйгө келгенде өзүнчө бир тартынат, толкунданып, анан бир манты жасаган. Ушу манты дагы эле эсимде. Ошол чагалып сатырым, анан кийин атама жактуу экен деп айтып сатмыш. Мен муну сыймыктан сүйүнүп жүрдүм. Мен деле ушу келиндүү болдум. Келин колунан мен деле даап тартып атам өзүнчө сыймыктанып, баягы бир избейчи мен унутпай сезип, бирок көп жешен деле уялдым мен. Атам обжора деп бирок дагы жакшы. Ошол мантысы дагы эле эсимде бар. Ошо келиниңиздин мантысы дагы эле даамы кетпейт оозуңуздан. Даамы кетпейт. Ошону эстеп, Ошо мантыны дагы качан жасап берет деп күтүп жүрөсүз. Өзүңдөгү тою
Sağınışta ulumuzar günü Altın nasıl apaken Haruva kuyuyorum menekem ay Halo apam apaken Canım günüm benekem Sağınışta ulumuzar günü Altın nasıl apaken Haruva kuyuyorum menekem ay Apakem ay Apakem ay Бүгінгі жеткізгенде Аллаға ниметі шүгір. Мына шу балдарды эмедип тилеп чоң айтпайбыз. Бирок элдин алдын болбосо дагы арты болбосо да ортосу болсун деп тилегенбиз. Мына Кудайга шүгүр. Өздөрү менен өздөрү болуп, талап түздө жүрүшүп, иштеп, өз турмушун өзү жолдоп атышат. Эми дейбиз, 5 балам бар, 5 балам үчүн мен сыймыктанам. Дайым жакшы күндөрдө жүрсүн. Тынч болсун, бала чагасы менен ойноп күлүп жүрүп, жакшылыкты эмнеге Кудайым Алла Таала насип кылган болсо ушун баары өздөрүнүн ата бабасына. Келиним Майрамкан ден соолугуң чың болсун, өмүрүң узун болсун. Уулум менен дайыма кармашкан колуңар үзүлбөй, кошо жүрүп, балалуу чакалуу болгула, ойлогон тилек максаттарыңарга жеткиле. Бизди сыйласыңар, силерди Алла сыйласын. Дайыма бактылуу өмүр кечиришиңерди тилеймин. Рахмат. Ubayım bir tartıp Uykusuz tağın ben Düşükü göp canı Barına göngön Çaçınız ağınen Alısta жүрсөм да Урматтуу YouTube көрүүчүлөр жана Менденин программасынын күйөрмандары, биз дагы бир жолу ушу Ош облусунан Өзгөн шаарына караштуу Ленин жол деген айылга келип, Гүлчахыр айылынын аманатын тапшырдык. Эгерде бул программа сиздерге жаккан болсо, жана ушул программа Гүлчахыр айылыга жаккан болсо, анда биз максатыбызга жеткен болобуз. Ар дайым ушундай бир жакшылыктарды, саамалыктарды көрсөткөнгө аракет кыла беребиз. Бул Менденин программасы болду, жана мен аны Өмүрзак Азимкулов алып бардым. Биз дагы жакшылыктарды күтөбүз. Ал үчүн алдыдагы телефондорго чалып, WhatsAppка жазып, биз менен байланышсаңыздар болот. Саламатта калыңыздар.